bir топ маселеде баягы буга чейин талаш тартыш болуп кеткен жер тилкелерин кайра өзүбүзгө кайтарып алгандыгы, башкача айтканда, bir сөз менен айтканда, Кыргызстандын баягы картасынын же болбосо биздин территориянын кеңейгендиги бүгүнкү Кемпир-Абад суу сактагычындагы суу баскан гана жер бул Өзбекстанга каларын. Анан эми ал Кемпир-Абадтын суу сактагычынын башкаруусу дагы Кыргызстанга жарым жартылай 50-50 болуп 8 адамдан турат экен. Ал 8 адамдын 4-өө биз тараптан, 4-өө тиги тараптан болуп башкарылат деген ушундай жакшы ойлорду. Башкача айтканда, менин жеке баамымда Кыргызстандын кызыкчылыгы баягы жогорку деңгээлде сакталганын билинип турат. Анан көп суроолор болду. Албетте алардын баарына менимче так, ачык, айкын маалымат берилди го деген ойдомун. Бул ошо Кемпир-Абад суу сактагычы канчалык маанилүү объект? Бул биздин Кыргызстан үчүн дагы геостратегиялык мааниге ээ болгон объекти деп ойлойм. Бул биздин жанагы 3 дарыядан келип, анан Кемпир-Абадтын башаты ошо 3 дарыядан келип куралып токтолгон жер. Анан ал мен жанагы дагы бир жолу кайталап койгон геостратегиялык мааниге ээ деп аткан себебим бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн ошол Кемпир-Абад аркылуу буга чейин чечилбей аткан баягы талаш тартыш болгон чек арадагы маселенин баары компромисске баруу жолу менен, кеңешүү жолу менен, консенсус аркылуу жолу менен чечилип атканы байкалып турат деп айтсам болот. Анан дагы бир маселе бул жерден баягы буга чейин саясий эрк жок болуп келгенде экинчи тараптын бул Өзбекстан мамлекетининчи, анан бүгүнкү Өзбекстандын президентинин Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине болгон көз карашынын түздүгүнөн, ачыктыгынан ушул маселе акырындык менен чечилип өз ордуна келатат деп ойлойм. Эми эл аралык деңгээлде алганда дагы чек ара маселеси бизде эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде дагы абдан оор болгон, маселен Франция менен Германиянын ортосундагы маселе, же болбосо Германия менен Польшанын ортосундагы маселе дагы bir топ талаш тартышты жаратып келгени бизге тарыхта белгилүү да. Ошондуктан бул маселеде бүгүн ушундай саясий кырдаал эки мамлекеттин ортосунда мамиле жакшы карым-катнаш оңолуп аткан учурда бул маселеге баягы точка коюп өзүбүздүн чек ара маселесин чечип, чекибизди аныктап алганыбыз жакшы. Албетте ар ким ар кандай өзүлөрүнүн ой пикирин билдирип атат. Анан бул маселеде кээ бир учурда көп эле мамлекеттерде баягы уступкага барып, bir жагынан утулуп, bir жагынан утуп аткан учурлар толук эле кезишет. Бул жерден Кыргызстан жана биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоев айткандай, канча пайыз экенин мен айта албайм, бирок биздин мамлекет үчүн, биздин өлкө үчүн, биздин эл үчүн жакшы иштер жасалып, эми бул иштер бир эле күндө жасалган жок да, канча жылдан бери келаткан, чечилбей аткан маселени бүгүн ушу чече турган акыркы точкасына алып келип, эгерде юридикалык тил менен айтканда, бүгүн ички сырткы саясатка мамлекет башчы өзү эле жооп берет. Ал алып чыкпай деле өзү чечип кол коюп койсо болмок.